Блогер Сыдыман 6 жылга соттолуп кеттиби? Блогер Элмир Сыдыманга карата кылмыш иши козголду. Ал аймак-аралык кастыкты козуткан деп айтылып, 6 жыл эркинен ажыратуу сунушталууда. Бул тууралуу жактоочу Али Магеев журналисттерге билдирди. Биз видеону көрсөттүк. Анда Элмир Сыдыманды жек көргөн интернет колдонуучулар ушуга жеткиргендиги көрүнүп турат. Экспертиза өткөрүүсүн сурандык, бирок сот видеону көрбөй туруп баш тартты. Тарапташтардын талашып тартышуусун соң тергөөчү Элмир Сыдыманды 6 жылга эркинен ажыратууну суранды, деди блогердин жактоочусу Али Магеев. Сыдыман. Маалымат булагы, аргумент чекиткейжи. Ырчы Асель Кадырбекова кызы Дарьяны клипке тартты. Бул тууралуу ал Инстаграмдагы баракчасына видео жүктөп, 2,5 жылдан бери өзүмө клип тарта элек экем. Чынын айтсам, ошого көңүл алыптырмын. Өз ишин мыкты билген чыгармачыл топко ыраазычылык, деди ал билдирүүсүндө. Видеодо ырчылар Нурлан Насип менен Асель Кадырбекова кызын алаксытып, камераны каратууга аракет кылып жатышканын байкоого болот. Маалымат булагы, Барс Медиа чекиткейжи.